Текшермей айтса білесіз. Ошоның барлығы доказ етіліп тұрған болса, прокуратурадан қошу бұл қамаш. Менде сіз алдыңызда подчиненияңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Менде сіз әрбір районға бар, әрбір шағырға бар, круговой бар, көрсетіп жүруші керек. Үлгі алып іштемейсіздер. Спартивті жерінде жүре береді, чистый жерінде жүре береді, камуфляжында жүре береді, жыланбашында жүре береді, баяғы шляпасында киіп жүре береді. Но зато результат работает, дура. Самый главный результат работает. Мына осы жағын берден үлгі алсыз, көріп қойыңыз. Ноқат райондық кадастр мекемесінің 26 жаштағы қызматкері УКМК тарауынан жиын учурунда кармалды. Ага 1,5 гектар жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча жетекчилери менен өткөн жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кадастрдын специалисти чакыртыла дедим. Алайбек уулу Эрмек бар ошо. Берке чөчү. Өз ачык. Uzatıyoruz. Tamam, uçuyoruz. Tamam, sen kadasında işleysin. Ne oldu işleysin? Spesialist bu. Spesialist bu. Spesialist bu işleysin. Kaçı kaç? 26'da. 26'da. Emin cüzsenler bir bütün 130 hektar, başta 1,5 hektar жерге тур емес қызыл кітап беріп қойдым. Шүле болды? Ya. Тур да бергенбіз. Hemşe de ispraf bir başa, Tuğremiz belge, Alabek ulu yermekte çok tartışılır gerek. Misal edeyim. Şu iş boyunca payısını veriniz ki buna ispraf nasıl bekliyoruz? Ben bu hataya çıktım. Başka konturdağı... Siz mikrofon var. Prezidentin başka konturuna çıkan жердің материалдарының негізінде бұлар başka жерге низамдаштырып қызыл кітап беріп қойды. То есть başka çıkan жерде номер verildi. Başka жерге номер присваивать етіп салышты. Так точно. Да, şöyle болду. Оның гидродинамик қорытындысына негізі картограф барап белгілеп берген да. Ешқандай картограф барап гидродинамик қорытындысына таянып жасап бергенбіз. Гидродинамик кадастрына қарай? Жоқ. Гидродинамик, значит, гидродинамик виноват отырсыз? Бұл жігіт 130 ганы тақырылы башқа площадьты номерлерін қойып беріп салды. Тура ма? Еш қозғады бар ма? Так точно. Алайбек бұл Ермекте, Қойбербекте, Алшықладарын продолжает. Тез арада. Бүгін егерде ошоның барлығы доказ етіліп тұрған болса, прокуратурадан қошу бұл баланы қамаш керек. Мына қалаған жерге қалаған номерді қойып еді, 1.30-ге 1,5 гектар жер сатып еді. Ұқтың болу, ошол үшін жазалану lazım. Давайте, азыр какие балчықлар, тергекілер, бірінші қарағыла бар, тақтағы, мені қарағыла, тақтағыла, мақұл ғой, күнөзсіз болып жүргесін, тақтағы. Күнөзсіз тақталған болса, прокуратурамен қошып тұрып, бүгінде заключить бастырар. Забирай. Также получены сведения о причастности вышеуказанных к действиям бывшего главы Зулпыевской Акмеды Мурзатулова Советбека Сыдыковича. Алхаятся Мурзатулова. Берді. А сіздер бердесіз. Зулпыев айлы өкіметінің Мурдағы басшысы Мурзатулов Советбек Сыдыковича бұл кішінде алып шықты. Алып шықтылар. Разберитесь. Егерде күнөз бола тұрған болса, бұл кішінде алып шықты. Жыйындын жүрүшүндө Өзгөн райондук салык кызматынын жетекчиси жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчысынын орун басары кармалды. Мындан тышкары Өзгөн районунун сот органынын бир кызматкери жана паспорт бөлүмүнүн бир өкүлү камакка алынды. Алардын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Сиз Өзгөн райондук эмгек социалдык каапсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген бар. Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып, акча сыйлыгы үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөндүгү тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөн райондук сотунун атынан системалуу түрдө мыйзамсыз беришкен.
жасалма чечимдердин негизинде аларга мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасы жарандыгы берилген. Силер билип жатсыңар эмне кылган? Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын силер жасалма справкалар менен сатып аласыңар. Ал боюнча маалыматымда өтөм бүгүн чакыртып келдим. Так, ККМ алдындагы тергөөнү баштаган. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөрү тактала турган болсо, сразу подстраивать. Все, забирайте проблему. Чыгыңыздар. Өзгө Калибек Зулмуха. Вот его надо проверить. Он Карасуда да иштейт. Күлбөңүз, эмне күлүп атасыз? Не текшеріп айтса күлесіз. Значит, вам радостно, да? Независимо от того, что там ваш брат является депутатом, и ваш родственник работает у нас, будем, если выявлять какие-то нарушения, посадить. Не надо улыбаться. Я своих даже ранков сажаю, не только вас. Кто арва? Өзгөр, начальник. Поэтому күліп отыр, над тобой смеется он. Над тобой смеется он. Стоит и смеется. Заведи его сейчас, посадите его. И проверь. А потом посмотрю, как он будет смеяться. Даже у него моральной ответственности нет. Не то, что там, как государственный служащий, он не имеет себя вести здесь. Но на этого сам күліп отыр. Надо мной, что ли, смеются? Так, представьтесь. Алматов Абдуали, Карасу, жетекчи орунбасары. Так. Жетекчиңиз каякта? Жетекчи Абдулла болчу. Каякта? Абдулла. Абдул деген не деген? Отукага чыктым. Я. Отукада болчу да, Отукада. Так, Аким, Карасуйский район. Айтып бериңиз, каякта? Товарищ генерал, центральный аппарат ККМД, главный следственный управление Сурахта. Сурахта. Так. Вот так вот. Ушитип айтпайсызбы? Каякта от было? Отпускада. Мына Аким айтып атат. Карасу районунун начальниги центральный аппаратта ККМД сурактады. Туурабы, Аким? Так точно. Вот так. Ким мынау Карасу районунун замначальнигин алып чыккылачы. Проверьте его тоже. За то, что он врет. За то, что он неправду здесь говорит. Мен не сіздің алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Текшерге деген жақшылар. Ана неме, кім? Начальник что отдела? Кім фамилия? Үмітәли. Оны шығарғанда нар білесен жол бересіз. Оқтың бұл? Ары бірін тоқтап текшерді. Сегодня вот сейчас час, через 5-6 вечера, 5-6 часов мне ДЗ отправят. По каждому из них. Какие меры приняли по отношению к ним. По каждому из них. Идите давай занимайтесь. Не сидите здесь. Генерал-полковник Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кадр маселелерине кийлигишпөөгө чакырды. Атайын кызматтын төрагасы кызмат орундарын тааныштары үчүн сураган айрым депутаттардын ысымдарын да атады. Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары мамлекеттик органдарга кийлигишүүсү. Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, силердин мамлекеттик иштерге эч ким кийлигишпеш керек. Жогорку кеңештин депутаттары келип алып, тигини кызматка кой, тигини кызматтан ал. Жергиликтүү кеңештин депутаттары чогулуп алып туруп, муну коюп бересиң, муну алып бересиң деген токтоткула. Андай болбош керек. Жогорку кеңештин депутаттарын конкреттүү түрдө кайсы кадровый вопростор кийлигишкендиги боюнча менде бардык справкалар бар. Эгерде дайрылышуулар кайтканда бере турган болсо, биз, конечно, мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде чечимдерди кабыл алабыз. Мага берген маалымат боюнча Арматова Надира Азимовна постоянно кийлигишет экен. Ноокаттык райондук образование башчысы Тажибаева Назика Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Туздуу? Кто? Ошол эле райондо жогорку кеңештин депутаты
Мариbo. Алдағы уже келіп алып тұрып, рейстің басшысын қой, башқаны алды киікше деген. Не допускайте никого. Депутат Примов деп отыр. Оказывает влияние на главу Акима Чорнолайского района Шамрханова, в результате которого на должность главы Хашкасуйской сельского управы был назначен Нышанбаев Болотбек Нуралаевич. По Карасуйскому району Толёдов Даниил Ермекович. На протяжении долгого времени предпринимать попытки назначения на должность земельного специалиста в города Карасу, под контролем земледельцев. Узгенский район Урман Бекзу Бухарович. На должность главы Башкирской сельской управы был назначен Сайпаев Роман Джанубекович. Примов, Сарбашев. Кадровые и организационные вопросы вмешиваются постоянно районного уровня. Иначе публично айтып коюю. Урматтуу жогорку депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына уротом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардакка. Соңку учурда Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна келген туристтердин саны арткан. Бирок эс алуучулар үчүн жетиштүү шарттар түзүлө элек. Ушундан улам жайлоого алып баруучу жолду толук оңдоо жана келген коноктор үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленди. Биз чечим кабыл алдык Каракой жайлоосуна кетүүчү жолду толук ойдон асфальт кылуу боюнча. Мен мына көрүп келдим. Бүгүн эле жумуш барып текшеришет дагы проектлерди түзүп даярдай башташат. Каракой барып эки жака ача бөлүп кетип турбайбы? Бири дагы түз кететиген, бири сол жакка кирип. Экөөнү тең ошо асфальтташ керек. Андан кийин шарттар түзүш керек. Ал жерге жанагы эле канализация тартыш керек. Так цивилизованно сону. Ошол жердеги баардык хос субъекттердин отчёттуктарын алыш керек. Бул өтө маанилүү маселе да. Бул өтө маанилүү маселе. Баягы биз завод салабыз, фабрика салабыз деп кыйналганыбызда ушул туристтик жагын өнүктүрсөк дагы өтө чоң каражат тапсак болот экен. Ошол жагын өзүбүз да келишибиз, макул. Жагдайларыбыз аким менен кошо, губернатор менен кошо жерине чыккыла, сунуштар даярдагыла. Мамлекет тарабынан президентибиз айткандай керектүү акча каражатты бөлүп берейли. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындын жүрүшүндө Ноокат шаарынын мэрине сын айтты. Ал Ноокаттагы айланма жолдун абалына токтолуп, көптөн бери оңдолбой келе жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийликти башка шаарлардын тажрыйбасынан үлгү алып, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырды. Ошону менен катар шаарда өнүктүрө мэрдин түздөн-түз милдети экенин эскертип өттү. Мени урматтуу президентибиз айтты. Элди чогултуп, жетекчилер чогултуп, ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алсынчы. Мына Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы, туруп коюңуз. Мына. Ушул Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы. Бул да укмуш тияш, баардык көрсөтүлөт. Көрүп атасыз. Саат канчада турат? Канчада иштейт? Кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде ушу Жеңишбек Тоторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейли, Ош шаарынын ээлери эмне болот экен? Эч ким билбейт. Бул бир күн спортивка жөнүндө жүрө берет, жинсы жөнүндө жүрө берет, камуфляж жөнүндө жүрө берет, жылаңбашта жүрө берет, баягы шляпасында кийип жүрө берет. Но зато результат болот да, сам главный результат работает. Бүгүн жакшы кичине галстуктарын. Ноокат шаарына сиз айтып атасыз, жакшы деп атам деп атасыз, а? Үлгү алып атасыз, а? Үлгү алып атасыз. А эмне үчүн мына бүгүн эртең Ноокатка барып келдим? Баягы бүткөн жолдун ортосундагы кургабой бошобой эле жатат. Эмне үчүн? Жо, эмне үчүн ошол жерди сиз разделение этип жаштарга койбойсуңар? Эмне керек сизге? Айтыңызчы. Биринчиден ошол жерде тегеректеги жеке иштерди курулуштарды алышыбыз керек. Жок, токтоп туруң. Сиз курулушта айткан жок, мен курулушка мен өзүм келем. Анын күчүңүз жетпейт. Мен сиздер болгон ишти колуңуздан келгенинизди сурап атам. Эмне үчүн Ноокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү-түнү жүрүп бүтүргөнбү? Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү круговой до сих пор, мына азыр мен барып көрүп келдим, эртең менен. Ошол жерде турат болсо, эмне үчүн? Менде сиз ар бир районго барып, ар бир шаарга барып, круговой барып көрсөтүп жүрүшүм керек. Үлгү алып иштебейсиңер. Түртмөйүнчө отура бересиз. Эмче иштебейсиз?
Мына кечеде биз көргө барганда көрсөттүк эле, башка көптөгөн шаар райондор уже кыймылдап иштеп атышат. А сиз до сих пор отурасыз кыймылдабастан. Бүгүн Ош облусунда жетекчилер менен өткөн жыйындан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке автоунаа белекке тапшырды. Бул унаа президент Садыр Жапаровдун атынан берилген. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө атылган белек мэрдин натыйжалуу жана ийгиликтүү ишмердүүлүгү башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары баалагандыктан берилгенин белгиледи. Мен бир маселени силерге айтып коеюн. Мындагы президентибиздин поручениеси менен. Бул машинени президент, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине белекке берди. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп атат. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен сурадым. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Жакшы иштеңиз. Мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз кудайга жакшы болот. Үйгө кетесизби? Өзүңүз кана минingчи. Кайда? Сиз машинаңыз көрсүн да, мына айдаганыңызды. Мен кетип калайын, анан бул кетсин, мен башка туруп калам. Айбек Исабеков, Тамирбек Тойчубаев, регион.